Жалал Абад шаарында куруп жаткан бул Ясын турак жай үйүнөн 4 квартираны, өзү негизи 7 квартираны биз бөлүп койдук. Ушундай атайын кайрымдуулук максатында беребиз депчи. Бул ошол 7 квартиранын 4 квартирасыны бул өзүбүз атайын биздин тааныштардан сураштырып, атайын өздөрүнүн үйлөрүнө барып келип, чынында эле ушул муктаж болуп жатышабы, чынында эле алардын шарттары, абалы оорбу, ошого карап туруп анан кийин биз бир канча адамдардын арасынан ушул 4 кишилерди тандап алдык. Ушул 4 кишилер буюрса татыктуу деп ойлойм ушул батирлерге. Сертификаты булса кенен кийин дагы күчтөрүн дагы башкача сиздерге тапшырып беребиз. Ал келишимиңизге жак. Келишимиңиз сиз дагы кошуп алсаңыз. Биз Элитстрой Сити курулуш компаниясы ушул убакка чейин көптөгөн кайрымдуулук иштерин жасап келе жатабыз. Бул 2017-2018 жылдын эсебинен бул 12 батирди бердик. Бул ушундай муктаж болгон, ошондой эле анын арасында жанакы биздин өзүбүздүн жана атап өткөндөй спортсмендерди дагы арасында колдоо максатында ошолорго бир мотивация берүү максатында ошолорду дагы ошол 12 квартиранын ичинде берип өттүк. Буюрса мындан ары дагы ушул Элитстрой Сити курулуш компаниясынын атынан дагы да ар бир курулуп жаткан, ар бир курулуп башталып жаткан объекттерибизге дагы азыр чоң максаттарды коюп жатабыз. Ошол максаттарыбызды буюрса ишке ашырабыз деп ойлойм. Ушул күнгө чейин дагы ушул койгон максаттарыбызды ишке ашырып келе жатабыз. Мынакей бүгүн дагы буюрса көңүлүбүз кыйла жылып, ушул эжелер, ушул агаларды батирлүү кылып, өзүбүзчө бир толкунданып турабыз. Бүгүн бизге Элитстрой Сити курулуш компаниясы бизге бир бөлмөлүү квартира берип атат. Биз буларга иштеген жетекчилер, ишчилерге баардыгыга чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин канча балаңыз бар? Менин үйдөн калдыңыз? Менин 14 жаштан өтүп калды балам. Мүмкүнчүлүгү чектелген балам бар. Ошон үчүн жардам кылып ушул үйдү берип жатышат. Мен буларга бергендерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат.